Эми сизди жакшы билгендерди кызыктырган суроолорго жооп алып калайын. Сиз капа болбоңуз. Албетте бирөөнүн чөнтөгүндөгү каражатты санагандын өзү бул маданиятсыздык. Бирок ошондой болсо дагы сизди эң бай адам деп айтып калышат экен. Анын үстүнө ушу сиздин бир жакшы маалаштарыңыз жөнүндө көбүрөөк айтышат. Анан баяндарды окуп ошондой көп каражат топтоого болобу, же болбосо жана өзүңүз жогоруда учкай кыйтып өткөндөй чоң фонддор сиздерди каржылап гонорар төлөп турабы? Эгерде бай дегенде руханий байлык десе мен эң бай адам деп айтат элем, анткени чындап эле менин китеп карамам жакшы бул боюнча. Анан эгерде материалдык байлык деп айтып турганболсо мен көк жерде үйүм бар. Ал көк жерде үйүм мен арашындагы үйүмдү сатып алмаштырып, үстүнө машинамды кошуп бергем. Бирок келгенде биздин 75 квадрат метр үстү жабылган үйдү замандаш партиясы өтүп кеткен Мухтар мырза ошону баштан аяк куруп берген. Келип анткени мен муфтий болуп турганда үйүм эки эле бөлмө болчу, ошол үйдүн эки бөлмөсүндө калганы гараж шып болуп чатыр болуп отуруп, анан балдарым ооруп калып, мен муфтий учурда балдарым бардыгы ооруканага жаттык, суук тийип калып. Ошону раматтылык Мухтар байке угуп, анан үйдү оңдоп берейин деген 2 жыл макул болбой койгон мен. 3-чү жолкусунда мен азыркы Нур Ислам Ассалам фондунун башчысы Нурмухаммад Миңбаев ортого түшүп, анан башка бир досумдун үйүнө биз квартирага чыгып, Талгат бейдин. Анан ошол үйдү ошол замандаш оңдоп берген. Ошондон бери бир мык алмаштырган жерим жок. Былтыр гана 10 жылдан кийин бир жолу ремонт кылдырдык, обойлорду кайра чаптап чыктык. Ага мен бир кандай бир сом кетирген жерим жок. Болгону лампичкалерди гана алмаштырып турабыз. Мухтар раматтылык бейиши болсун, Самар деген бир тууганы бар. Ошондон бери алар менен мен кызуу катташам. Ал эми айдап жүргөн машинем RAV4 иште турат. Буну ошол андан мурда камера машинени сатып алганбыз. Аны бизге Толман строй деген ошол жигит ошол белекке берген, ажеке салактарга барат кестеп, мен өзүм машинемдин акчасын жарымына, анын берген акчасын кошуп алып, ошол машинени сатып кайра ушул машинени алганбыз. Андан башка катталган биздин байлыгыбыз жок. Анан мен сабак берем Ислам университетинде жана бир канча журналдарда мен редактор болуп иштейм. Ошол жерден каражаттар келет. Андан сырткары атайын фонддор чакырган лекциялар окуп бергенде лекциялар үчүн гана каражат төлөнөт. Андан башка мындай бир эме жок. Андан сырткары кээ бир досторубуз менен чогуу бизнестерге аралашып калган учурлар бар. Ошолордун акчасынан мен акча кошуп, мисалы үчүн үй алып саткандарга кошулуп калган учурлар кездешет. Темир алып саткандарга кошулуп калат. Бирок көпчүлүк учурда мен каражат жок болгон үчүн аларга кошула албай калган учурлар кездешет. Дин алымдарынан дагы ошондой жакшы ишкер чыкчудай экен. Абдушүкүр ажы өтө чоң ишкер. Анткени бул киши Орусияда гектарлаган жерлеринде картошка эгип сатат. Анан жыл сайын бизге алып келип, биз Кыргызстандын бардык медреселерге үшүрүн берет. Биздин муфтиеби Сары Таш менен иштейт, Бал менен иштейт, башка менен иштейт. Мына ушундай аракеттери бар сөзсүз түрдө. Сизден кандай ишкер чыкчудай же жокпу? Менден ишкер чыкчудай эмес. Жөндөмдүүлүк жокпу жана? Балким ошондой, мен мугалим үй бүлөсүн тарбиялап өскөн үчүн биз китепке жакын болуп калдык окшойт дагы. Андан башка нерсе менен мындай бир бирок мен балдарыман чыкса деп аябай аракет кылат элем. Анан бирок мен жеке өзүм мындай бир 1-2 жолу башым салып көрдүм. Бирок чоң бизнестерде мен мындай көп ийгиликке жете алган жокмун десем болот. Анан